Бүгүн 2023-жылдын 9-декабры Жайыл ата коомуна Токтогул районунан Анархан эжебиз келип отурат. Азыр сөздү Жайыл ата коомунун аксакалдар канатынын мүчөсү Шерботоев Сатыбай байкебизге сөз берелик. Биз бүгүн Жайыл коомуна келип, Токтогул районунан келген Осмонкулова Анархан менен Жайыл музейин тааныштырып атабыз. Жайылдын музейине келип, келечекте кандай иштер жасайбыз, бул иши дагы абдан көп иштерди жасап жүргөн экен. Жетимдерге, жесирлерге жардам берип, Токтогулда бир дана иштерди жасап, мына эми азыр биздин Панфилов районуна көчүп келиптир. Көчүп келиши кут болсун, үйүңүз кут болсун. Ушундай жакшы иштерге биз да шериктеш болуп жүрөйлү. Рахмат. Чоң рахмат. Сиз өзүңүздү мындай тааныштырып, сизге сөз. Мен Осмонкулова Анархан, Токтогул районунан келдим. Жайыл районунан мен да тамалдым. Буякта, тиякта ойноп жүрө берейин деп, ушундай жакшы иштерге катышып, ушундай дагы эмем өркүндөй берсин деп картайганда эрмек таап алдым. Ушундай адамдар менен таанышып, могу жерге келип, ушундай турганыма өтө кубанычтамын. Ушундай адамдардын немелери колдоп, бизде ушундай атын даңкын чыгарып, аркасында биз урпактар болуп жүрө берелик, Биздин да Токтогулга барып көп жакшы жерлерибизди көрсөтүп, Кудай кааласа алып барып келем. Пока мен мейман болуп, мына силерге биринчи келип атам. Өтө кубанычтамын ушул жерден таанышып атканыма. Рахмат. Жаңы эле биз дагы ушу эже менен эмгек жолу менен тааныштык. Жайыл Баатыр Темиржан энемизден кыска маалыматтар бердик. Жайыл ата коомунун тарыхы менен бир аз таанышты. Өзү дагы тыянак чыгарар, эгерде коомго бизге активдүү мүчөлөрдөн болом деп кааласа, биз коомго кабыл алабыз сизге. Анан азыр дагы музей менен да тааныштырабыз эжени. Бизге Жайыл ата коомуна дайыма ушундай жакшы эжелер кийинки убактарда көп баягы тарых менен маалымат алышып, көрүүчүлөр келип турат. Өткөн субботада дагы Жайыл районунун салык кызматында иштеп пенсияга чыккан Сулейманова Нуршадия эже да келип, коомго мүчө документтерин баарын тапшырды. Буюрса ага дагы ошо документтерин дагы беребиз, удостоверениясынын күбөлүгүн. Эмне деп кетмекчимин, Жайыл ата коомуна ким да кайсы улуттан болсо дагы келип бизге ушул Кыргызстанга, коомго салымын кошобуз десе, дайыма биздин эшигибиз ачык. Рахмат.